Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. С ребенком возьмете свое кресло? Свое кресло есть? Да, своим креслом. Да, возьму. Хорошо, спасибо. Выходим. Так, подъезд вот такой. Первый. Лобняга алып келдим, 970 рубль накталай төлөм. Картага которду. Анан жолдо келатканда жалаң эле ТЦК тараптык көздөй заказдарды берип аткан. Азыр кайра линияга чыгып көрөйүн. Шереметьевого жакынмын, бирок Шереметьевого проводник бербей атат. Жок экен. 1000 рубль которуп койду ошол. Аны айттым Бошкеге. О, проводник в аэропорт берип атпайбы? 16 мүнөттө 8 километр. Аэропортко кеттик. Анан мен жакындарым видеонун башында эксперт паркын силерге сунуштап кетейинчи. Бул парктын 3 түрдө комиссия бар. Биринчи түр бул күнүнө 55 сом суткасына. Жана ал ошол силер жумушка чыккан күнү гана алынат. Бир себеп менен жумушка чыга албай калган күнү 55 сом алынбайт. Экинчиси бул ар бир заказдан 4 сомдон, же болбосо үчүнчүсү ар бир заказдан 2% комиссия алынат. Акча чечип алуу жагынан эч кандай маселе жок. 24/7 диспетчерди колдоо. Бул компания рынокто 9 жылдан бери жүрөт. Кыргызстанда, Москвада, Өзбекстанда, Марокко, Сарокко, Шыгылбит жакта филиалдар бар. Паркка ийгиликтүү кошулуп, фотоконтролдордон өткөндөн кийин силерге саламдашуу иретинде 100 сом баланска бонус түшөт. Кошулуу оп-оңой. Ушул видеонун описаниясында шилтеме бар, ссылка. Ошол ссылка аркылуу өтсөңөр Telegram бот силерге салам алейкум ал жак бул жак жазылып полностью оңой эле кошуласыңар. Же болбосо визиткада көрсөтүлгөн телефон номурга да байланышка чыксаңар, адистер силерге толук кандуу түшүндүрүп, маалымат берип, силерди паркка ийгиликтүү кошуп коет. Ошо биз уланталы Шереметьеводон бар заказдарды алып ишти кылалы. Radisson Славянска отель есть? Yes, Radisson. 2 hours later. Киевский вокзал, торговый центр Европейский, же болбосо набережныйдын жээгинде жайгашкан Radisson деген отельге алып келдим. Кытайбы же Вьетнамбы каяктан болушат билбедим го. Тегинен карабай калдым, 1378 рубльга келген экен бул красавчиктер менен. Анан ушул эле жактан набережныйдан заказ түштү эле, бирок төпөт этип башка жагынан чыгып алып турмун, эми ар жака барып разворот кылып келишим. Если что, Москва мынакей анда теплоходдо жүрүшөт. Набережный Москва-река. Бул жак получается Бережковская набережная деген көчө болуп калат. Мынакей күн бираз салкындап баштады. Футболка менен азыр жүрө бересиң. Бираз дагы 2-3 сааттан кийин футболка менен жүрө албайсың. Бираз üşüйсүң мына момунда теплоходдо. Разворот кылып келишим керек. Ошо. Что говорите? Я тебя понял, не буду отвлекать. Не, говорите, если я просто... Не, нормально, я сам понимаю, то, что устаешь за весь день, наверное. Не, я подумал, что вы не мне, поэтому переспросил. Вот, туда-сюда, и что-то какие-то там вообще на самом деле странно. То одно говорит, то другое. Завершил вас по карте, все, до свидания. Бул родной бираз чегип алган окшойт. Көрдүңөр да, байкадыңар да. Каяка кирет экен? Арт жактан заказ берген турбой, арт жактан. Мааниси жок болсо да ар кайсы нерсени сүйлөй берген адамдар болот эмеспи, ошондой экен. Ооба жок деп эле угуп коюп олтура бересиң да мындайлардычы. Келдик, попутка менен болчу негизи, бирок заказды жыйынтыктаганда канча болду? Оплата от пассажира 1000 рубль. 719 рубль калды бизге.
пожалуйста. С ума бы сошли дейді. Бұл явно чегіп алыпты. Себеп дегенде жеті деле бұрқырайды. Өзіні болушынша серьезный алып, бір серьезный мамиле кылып атат, но чегіп алғаны беленіп тұрады. Жытынан беленіп тұрады. 5 minutes later. Здравствуйте. Так, ты Киевского поля, да? Да. Это вас встречают или нет? А что тогда не отходит? Я туда заеду. Так, сюда вход по пропускам, Ну, да. давайте я выйду, да? Жолда тұрып алып тренинг ұрайын, масса ұқшайды. 860 рубль болды. Вот здесь вот на светофоре очень долго простояли. У меня есть вроде бы 4 минуты. Ну, ничего страшного. Без сдачи, да? Спасибо большое. Все, до свидания, всего доброго вам. До свидания. Щелково тарапқа попутка менен 2 заказ алып келдим биротоло. Бирөөсү Щелкового кире бериш жагында болчу, экинчиси мына Щелкованын төрүндө. Негизи келбейин деп бир заказды атайын отмена кылып, приоритет түшсө дагы. Макул деп коюп Москвага кирдим эле. Кирсем Щелководан кайра Щелково койду. Щелково метросунан Щелковскаядан. Щелково городка. Бирөөсү Щелково кире бериш жагынан, бирөөсү мына Щелково шаарынын ичинен берди. Экөө тең иштеп койдум. Интернет ошо Щелкового кирип элек те Балашихадан эле башталган. Идет подключение деп турат, иштебейт, жок вообще геолокация, маршрут жок. Мына эле кара асфальттан эле примерно эле маршрут менен уруп келе бересиң. Вот ошол, короче, туугандар. Бирөөсүнүкү 714, экинчисиники 801 нерсе болду. Ошондо примерно 1,5 миң рублга экөөнү алып келдим. Жакшы, комиссиясын алып салганда экөөнүн 1100-1200 рубль мага калып атат да. Нормально. Азмозерин разворот алып кеттик. Көчөлөрүн араласам, метродон адаспасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен көнүп калдым